Саламатсыздарбы? Биз бүгүн биринчи узорубузду токуйбуз. Плеттин биринчи узору. Алгач ушундай Алиса Пуфи жибин алып алдым. Андан кийин мен сиздерге көргөзүп бериш үчүн бул жолу 12 алдым. 12 петля алдым. Эми бул биринчи узорубуз кандай аталат? Биринчи узорубуз лицевая гладь деп аталат. Ал жөн гана кыргызчага бетме бет же болбосо бет жагын карап гана токулуп кетет деген мааниде. Мына сиздер эгерде кааласаңыздар, мындай стикерлер болот. Ушундайларды алып белгилеп алсаңыздар дагы адашпайсыздар. Мисалы мен мына жерден белгилеп алдым. Ушул жерге чейин алдым деп. Стандарт плетке 50 петля кетет. 50 петля санап аласыздар. Размерине карап, эгерде чоңураак 90 90 же 90 жүз болсо 52 ушундай 2 санга көбөйтүп кете бересиздер. Бул дайыма жуп алынат. Лицевая гладьда. Анда мен биринчи рядын көргөзүп берейин. Биринчи рядын ушундай гана жөн гана ушундай туруп эле мындай аркасынан өткөрүп токуп кете берсеңиздер болот. Бирок дагы бир жол бар. Бул плеттин асты жагы жана үстү жагы бирдей болуп красивый чыгыш үчүн эң алгач эле мына акыркы жагынан мына жерде айта кетмекчи нерсе, бул жерде дагы бир петля болот. Мындай ошонусун жазып жибересиздер. Менде уже куйругу бар экен, ошон үчүн жазган жокмун. Анда мен биринчи рядын мындай кылып баштагам. Биринчи петляга экинчи петляны алып чыгып, кайра үчүнчүсүн алып чыгам. Көрсөтөрбү? Өрүлгөн чачтай кылып эле биринен бирин өткөзүп кете беребиз. Мынакей, мен белгилеп алган жериме чейин келдим. Эми бул жагына узорубузду баштап кетебиз. Эми мына жерде мындай карасаңыздар, эки жакка бөлүнгөн тешикчелер болуп калат. Ошол мына тешикчеден уже чыкты, бирөө 12-нчи турат. Андан кийинкисине чыгарып кетебиз. Мынага аркасынан алабыз. Мынакей, мындай кылып жөн гана чыгарып коебуз. Көрүңүздөрбү? Ушинтип аркасынан бирден өткөрүп алабыз. Ар бир тешикче бирден. Мындай болуп чыгат. Акырына чейин чыгарып алалы. Мынакей, мен акырына чейин чыгарып алдым. Баарысын. Эң маани бере турган нерсе бул петелькалар лицевая гладьда дайыма бети менен туруш керек. Мындай болуп бурулуп калса, узор өзгөрүп кетет да. Ошондуктан мына эми 3-чү рядты кандай кылып баштайбыз? 3-чү рядты деле аркасынан жөн гана алып өтүп кое беребиз. Бул эң оңой узор. Муну жаш балдар да токуса болот. Берсеңиздер, колдордун моторикасы өнүгөт, балдардын фантазиясы өсөт. Жумшак жийип, кармаганда дагы өзүңүздөр бир эле токуп көрсөңүздөр, кийин токугуңуздар келе берет. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Ушундай болуп өтүп кете берет. Көрүндү? Мындай кылып чипте жазып алсаңыздар болот. Кийин буралган жерде өткөрүп аласыз. Ушинтип гана аягына чейин өткөрүп кете бересиздер. Калган ряддары дагы ушундай бойдон гана өтө берет. Мынакей. Биздин 3-чү рядыбыз бүттү. Эми кичине узордун бир белгиси чыгып калды. Мына жерде биздин стикерибиз жүрөт. Аркасы мындай болот. Аркасы бул жагы жөнөкөй көрүнгөнү менен аркасы мындай калың болуп жакшынакай чыгат. Анан эң көңүл бурчу нерсе, бул жерде чиптерди өткөрүп жатканда мындай карап туруш керек, аркасынан мындай болупчу. Анан аркасында жиптер калып кетиши мүмкүн, ошондо кайра чыгарып жазганга туура келет. Ошон үчүн көңүл буруп жасасаңыздар жакшы болот. Мынакей 3-чү, 4-чү рядды токотабыз. 4-чү рядды деле кудум эле жөн эле алып чыгып кое беребиз. Эң оңой узор. Аркасынан алып, алдына чыгара беребиз. Көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып бир 2-3 ряд токуп алалы, андан кийин кезгебиз. Мынакей достор, мен дагы токуп алдым. Сиздерге кандай көрүнүп жатат?
ушундай кооз болуп чыгат. Азыр бул яркий свет болгон үчүн да жакшы көрүнбөшү мүмкүн, бирок аябай сонун Alize Oficolor'дан токсоңуздар аябай сонун чыгат ушул узорчу. Дагы бир-эки ирет токуп туруп, андан кийин сиздерге бул узорду кантип жабабыз ошону көргөзүп берейин. Мынакей достор, мен 10 ряд токуп алдым. Ал аягы. Көрдүңүздөрбү? Асты жагын мындай кылып токуганыбыз үчүн ушундай красивый болуп чыгат. Андан кийин үстүн кантип жабабыз? Мынакей биздин жебиз бул жакта калды. Ошондуктан биз бул жагынан жаап баштайбыз. Биринчи баштагандай эле кайра ошондой жаап кетебиз. Ичинен биринчи чыгарып жаап кетебиз. Мынакей аягына чейин жеткирип алдым. Аркасын көрдүңүздөрбү? Аябай плотный болот. Арасы ачык көрүнгөнү, бирок аркасы аябай калың болот, жакшы. Андан кийин бул жерди кантип жабабыз? Мына жерде мындай карасаңыздар, бир аябай жука ак жип болот. Ошону биз кыркып жиберебиз кайчы менен. Мына петелькадан кийинки петельканын ортосун кыркып атабыз. Мынакей кыркып алдык, узун жип болуп калды. Эми бул жактан жиптен үзүп алышыбыз керек, ошондуктан бул жерден дагы бир кыркып коебуз. Үзүп алдык. Эми бул жипти ортосунан чыгарабыз. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Аягына чейин чыгарып алдык. Андан кийин бул жакка киргизип, ушул жерден байлап койсок да болот. Же болбосо бул жерден ийне жип алып туруп, тийип койсок да болот да. Ийне жип алдым. Кара жипкен, бирок эч нерсе эмес, бул билинбей калат. Мынакей биздин башыбыз, жиптин башы. Андан кийин мына жерге мындай кылып бекитип туруп, ушул жерден пышык кылып байлап коебуз. Жип кара болсо дагы тартканда бул жип помпак болгон үчүн мындай арасына кирип билинбей калат да. Көрдүңүздөрбү? Билинбей калды. Ушундай кылып туруп эле кайсыл жерден бүтсөңүздөр ошол жерин бышык кылып тартып, эгерде заказга болсо ушундай кылып тийип койсоңуздар жакшы болот. Мынакей биздин стикерибиз жүрөт, алып коебуз стикерди. Стикерлер жакшы, ушундай адашып кетпеш үчүн, айрыкча чоң плеттерди баштаганда. Эми бул жагындагы дагы куйругун оңгана кыркып коебуз. Болду, биздин плетибиз даяр болуп калды. Бүтсө, ушундай кылып эле токуй берсеңиздер, сиздерде дагы баары биринчи жасагандан эле окшошот. Аркасын да көргөзүп коеюн бир сыйра. Мынакей, аркасы бул жерде кромочный кеткен. Бул ошо аягы. Ушундай токуңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.